Бул Адилет. Ал азыр иш сапары менен Москвада жүрөт. Бул Хадиче. Ал азыр Түркияда окуйт. Бул Баатыр. Ал Бишкекте иштейт. Буларды эмне бириктирет? Алардын баары Баткен облусунун Баткен районунда катталышкан. Бирок 2023 жылдын 9 апрелинде өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо добуш берүү күнү алар өз шайлоо участоктарынан алыс жакта болушат. Алар шайлоого катышууга конституциялык укугун пайдаланышуу үчүн өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу пилоттук электрондук добуш берүү өткөрүлүүдө. Шайлоо өтүүчү айыл аймактарында туруктуу каттоодо турган, бирок шайлоо күнү участокто добуш бере албаган, жергиликтүү жамааттын өкүлү болуп саналган Кыргыз Республикасынын жарандары электрондук түрдө добуш берүү мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана алат. Эми Адилет, Хадиче жана Баатыр добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Алар эмне кылышы керек? Добуш берүүгө 3 кадам. Биринчи кадам: менин шайлоом тиркемесин жүктөңүз. Эгерде сиз мобилдик түзүлүштү колдонсоңуз, Play Market, App Store кызматтарын пайдаланыңыз. Эгерде ноутбук же компьютер болсо, анда Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан электрондук добуш берүү бетинен көчүрүп алыңыз. Экинчи кадам: авторлашуу. Эгерде сиз ноутбуктан же компьютерден кирсеңиз, авторлашуу үчүн жеке идентификациялык номурду териңиз. Эгерде мобилдик түзүлүш болсо, телефондун камерасын ID паспорттун MRZ зонасына такап кире аласыз. Андан соң авторлашууну ырастоо үчүн электрондук булут кол тамгасын коюңуз. Эгерде шайлоочунун электрондук кол тамгасы жок болсо, анда Face ID-ге өтүү баскычын басып, бет түзүлүшү боюнча биометрикалык идентификациядан өтүү керек. Мындан кийин экранда шайлоо округун көрсөтүү менен шайлоочунун жеке маалыматтары чыгат. Үчүнчү кадам: добуш берүү. Добуш берүүгө өтүү баскычын баскандан кийин экранда сүрөттөрү бар талапкерлердин тизмеси менен сиздин шайлоо округуңуздун электрондук бюллетени көрүнөт. Тизме менен таанышкан соң, тандаган талапкерлер үчүн же баарына каршы позициясынын тушуна белги коюу керек. Көңүл буруңуз. Тандаган талапкерлердин саны шайлоо округундагы мандаттардын санынан ашпоосу кажет. Андан соң тандоо баскычын басыңыз. Түзүлүштүн экранында белгиленген талапкерлердин тизмеси чыгат. Эгерде сиз кайра өзгөрткүңүз келсе, анда кайра артка кайтуу баскычын басып, өз тандооңузду ырастаңыз. Добуш берүү баскычын басып, сиз добуш берүүнү аяктайсыз. Сиздин добуш шифрленген түрдө эсепке алуу үчүн өткөрүлөт. Добуш берүүнүн купуялуулугуна кепилдик берилет. Сиз тандоо бүтүндүгүн көзөмөлдөө үчүн өз добушуңузду шифр түрүндө сактап койсоңуз болот. Ар бир добуш маанилүү, ар бир добуш эсепке алынат.